Оштоо журналисттердин башын бириктирип, бир топ мыкты демилгелер. Ош мамлекеттик университетте дидактика гезитинин 5 жылдыгына арналган интернет доорунда гезиттин орду аталышындагы форум өттү. Кошумча окурман кайсы жакта болсо биз ошол жактабыз деген. Иш-чаранын жүрүшүндө гезиттин азыркы күндөгү актуалдуулугу, дидактика гезитинин тарыхы тууралуу сөз болду. Ошондой эле форумда студенттер тарабынан поэзия айтылып, катышуучуларга концерттик программа тартууланды. Дидактика гезитинин башкы редактору Тургунбай Алдакуловго коноктор тарабынан ыраазычылык каттар, алкыш баракчалар, ардак грамоталар берилип, Сүлүктүү шаарында жасаган үзүрлүү эмгеги үчүн төш белгиси тапшырылды. Жолугушууга Ош шаарынан, Баткен, Жалал Абад облустарынан келген басмаканалардын башкы редакторлору катышып, басма сөз каражаттарынын орду бардык мезгилде актуалдуу болуп келгенде эле интернет доорунда өзгөчө орунда экендиги, гезиттин окумдуулугун арттырууга багытталган иш-чараларды уюштуруу боюнча резолюция кабыл алынды. Газета бүгүнкү коомдо абдан керек деген коңгуроону чогуу чалып атабыз. Анткени гезит окубаган киши эч качан китеп окубайт, журналда окубайт. Ал эми китеп, журнал, гезит окубаган адам бул интеллектуалдык жактан толук кандуу, мен интеллектуалмын деп айтканга акысы жок да. Интернет менен гана чектелип калсак, биз утурумдук гана маалыматтар менен жашап, алып бурушуп, негизги жана баалуулуктардан кур калабыз. 2018-жылдын сентябрь айында дидактика гезитинин алгачкы саны жарык көргөн. Пандемия шартына байланыштуу кээ бир учурларда гезит чыкпай турган. Учурда гезит 2000 нуска менен 8 бет, анын 4 бети түстүү, 4 барагы ак-кара болуп ай сайын жарык көрөт. Ош мамлекеттик университетинин профессордук окутуучулук курамы гезиттин туруктуу аудиториясы болуп саналат.